ачык кабагым, саламаттык каалаймын, саламатсыңарбы балдарым. Балдар, бүгүн силер кыз элинин залкар жазуучусу Чыңгыз Айтматовдун өмүрү чыгармачылыгы жана чыгармалары жөнүндө түшүнүк аласыңар. Балдар, биздин залкар жазуучубуз Чыңгыз Айтматов атабыз 1928 жылы 12 декабрда Талас районунун Шекер айылында туулган. Анын атасы Төрөкул Айтматов катчы болуп иштеген экен. Ал эми апасы Нагима апа ошол жерде жергиликтүү театрда актриса болуп, билимдүү, ыймандуу, эл оозуна алынган адам болгон экен. Мына ушундай үлгүлүү үй бүлөдөн чыккан биздин залкар жазуучубуз Чыңгыз Айтматов атабыз көп чыгармаларды жазган балдар. Чыңгыз Айтматов атабыздын чыгармалары көп тилде которулган. Ошол тилде окушуп, атабыздын чыгармаларын көп тилде окуп, биздин кыргыз элибиз дүйнө жүзүнө таанылган. Аламдын алп жазуучусу Чыңгыз Айтматовдун чыгармалары Бетме-бет, Гүлсарат, Жамиля дей койчу, толтура санап бүткүс. Кана эми балдар, азыр биз ошол чыгармаларынын биринен кичинекей үзүндү көрөлүк. Кандай биз келдик? Келгиле. Кызымыздын жашы канчада? Эмне кыласың? Кой. Бул эмне иш я? Окубагым закон бар кенде. Закон пока düşün жок. Жап-жаңды. Өзүң билесиң бул. Кет, октасың, жоктасың, өзүң бил. Kızlar mektepte tezek gerek geçiyor. Bir gün tezek apar basam mı apam uşak? Ben size varıyorum. Senin uşul bu. Yüge tasasan, kıcıma tasayısın. Buna men dağı birinci çoğu mektepte baracağım. Rahmat sizge ağay. Siz için canım kurban. Benim birinci muallimim. Аккар бул тоонун бетинде жаркырайт асман жылдызы, дүйнөгө элин тааныткан кыргыздын залкар Чыңгызы.